Мына бүгүнкү 21-кылымда өсүп келип аткан кызыл ажыдар бул Кытай боло турган болсо, ошол булар курал жарак менен эмес, булар ошол технология менен жасаган арзан нерселер менен, ушундай жетишкендиктери менен дүйнөнү мисалы бастырып келип атат. Бүгүн биздин Кыргызстанды бастырып келип аткан илгертен бир нерсе бар. Ал өзүбүздүн чоң ажыдарыбыз, ал ысырапкерчилик. Тойдо, өлүм житимдердеги болгон ысырапкерчилик. Биз ошол нерсени ашырып жасаганы аракет жасайбыз. Эгер бирөө жасаса, андан бирөө ашып түшүш керек. Эгерде бирөө кыйыныраак жасап койгон болсо, ошондон дагы өткөрүп жибериш бул адамдын нафсиндеги, табиятындагы нерсе. Бул танаффус. Танаффус бул жарышуу, адамдардын жашоодогу болгон жарышуусу. Бул адамдын жүрөгүнө туура руханий азыктын жайланышы керек болчу, бирок ал жерде туура эмес руханий азык, дүйнө азыгы жүрөктөн көп орун алып калганда, мына ошондой туура эмес көрүнүштөр көбөйүп баштайт. Бул нерсе шариятыбызга дал келбегендиктен, Аллах субханаху ва тааланын бизге берген шариятына дал келбегендиктен, пайгамбардын таалимдерине саллаллаху алейхи ва саллям дал келбегендиктен, андан артында натыйжасында көптөгөн проблемалар келип баштайт. Мынакей бүгүнкү биз көрүп турган кымбатчылык, жокчулук, экономиканын ушундай урап кыйналышы, бардык ушул проблемалар Аллах Таала Куранда айткандай: "Вама асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум". Силерге келген бардык ошол проблема, кырсыктар, түйшүктөрдүн бардыгы силердин колуңардын кесепети, өзүңөрдүн жасаган нерсеңер. Аллах Таала Шуро сүрөсүндө 27 аятында мындай дейт: "Валау басаталлаху ризqa лиибадихи лабагау фил ард, валаки юназзилу биқадарин ма яша, иннаху биибадихи хабирун басир". Эгерде жараткан пенделерине ырыскыны кең кылып ачып жайып жибергенде, жер бетинде булар чегинен ашып кетишмек. Бирок Кудай каалаганчалык деңгээлде өлчөп буларга берет. Ал зат пенделерин абдан жакшы билген, алардын бардык пейилдеринен, кыла турган иштеринен кабардар болгон жана көрүп турган улуу зат деп Аллах Таала мына Шуро сүрөсүндө айтып атат. Биз өзүбүздүн үй бүлөбүздө билебиз. Бала чакабыз бар, аялдарыбыз бар, туугандарыбыз бар. Кимдердин мына ошол портмонесинде, чөнтөгүндө турган акчалары жан башын сайып, тынчтык бербей, тез кыска мөөнөттө ошол акчаларынан кутулуу адатына жакын адамдарды дагы жакшы билебиз. Ошондуктан жаш баланын колуна тыйын берсең, ошол күнү кайда эмнеге жумшаганын билбейт, ушул көргөн нерсесин алып ошол нерсени жок кылгана аракет кылат. Аллах субханаху ва таала дал ушул нерсени Куран Керимде айткан болчу. Акылсыз адамдарга мал мүлктү бербегиле, карматпагыла деген эле. Эмне үчүн? Жайсыз каражатты иштетип чачып жибермей адаты бар. Бүгүн биздин өлкөбүз арызданабыз, жамандайбыз, жашообузга наразыбыз, бийликти качан көрсө сөгөбүз. Келген бийлик өкүл ошол эле адамдардын, ошол эле коомдон чыккан өкүлдөр, ошол эле адамдар, башка жерден келген жок. Өзүбүздүн адамдар. Бардыгыбыз билебиз. Арам жол менен табылган байлык болсо дагы ошол нерседен уялгандын ордуна ачык демонстрация кылуу, ошол эле нерсени ошол элдин өзүнө чачуу, ошол нерсе менен мактануу, сыймыктануу деген нерсе биздин жашоого сиңип кирип кеткен эле. Бул эмнени аңдатат десе, мына ошол калктын, ошол коомдун аң сезимин, алардын руханий жактан маданиятынын шунчалык төмөндөп, сабатсыздык, караңгылыктын жүрөктөрүн ээлеп калганын бир көрүнүшү эле. Эмне үчүн дегенде, жагымсыз нерсе бул уяттуу болуш керек эле. Адамдар бул нерседен уялыш керек болчу, бирок уят деген калган жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн айткан: "Ида лам тастах фасна' ма ши'та". Эгер сен уялбасаң, каалаганыңды жаса. Ысырапкерчиликти Аллах Таала кулу вашрабу ва ла тусрифу. Аллах айтып атат: "Жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла, ысырапка жол койбогула. Иннаху ла юхиббу ал-мусрифин". Ал ысырапкерлерди сүйбөйт. Бул жерде бир суроо туулат. Ысырапкерчиликтин деңгээли кайсыл жерден башталат? Эмнеден башталат? Кайсыл жер норма? Гафир сүрөсүнүн 43 аятында Аллах айтат: "Ва аннал мусрифина хум асхабун нар". Ысырапкерлер булар тозок ээлери дейт. Ысырапкерлер тозок ээлери. Аша чабуу, тойлордо, өлүм житимдерде биз жегенбиз,
Булардын оправданиясы, ошол мотивациясы эмне үчүн сен ушунча? Мен ушунча жерге баргам, жеп жүргөм, ошон үчүн алып барып көтөрүп барып жүргөм, ошолорду кайтарышым керек, алар мага көтөрүп келиш керек. Бул тойдун баардыгы биздики ушундай взаиморасчет болуп калган. Сен мага, мен сага. Бул той деген өзү туугандар, той деген аталыш бул инсандын, бир адам болгон ушундай март инсан, хатам той деген. Хатам ат-той деген бул инсан, хатам той аябай март кембагалдарды бекер курсагын тойгузуп жүргөн адам болгон. Бекер курсагын тойгузган адам болгон. Той деген ошондой болуш керек. Бүгүн той андай болгон жок. Той бүгүн ресторанга көтөрүп барган акчаң менен тойго барсаң, тойдо ресторанда андан көп тамак жеп келесиң, мисалы, ошол акчаңа, мисалы. Бирок ошондой нерсе болуп калды. Бизде ошол тойканалар көбөйдү. Кана фабрика, заводдор жок. Байлардын баарын карасаң тойкана салат. Баш катырыштын кереги жок экен да. Ал жерге көп адамды адистердин кереги жок. Ысырапкерчилик үчүн адистин кереги барбы? Ошон үчүн тойканалар толтура. Адамдар ташыйт. Биринен бири ашы өткөндү жактырат. Ошол той берүү, адамдардын санын көбөйтүү, биринен бири заңгыратып өткөрүп аша чабуу, бул туугандар демонстрация силы деп коет. Бул деген адам өзүнүн кыйындыгын жарыялоо деген эле сөз бул. Өзүнүн ким экенин, статусун подчеркивать этип, өзүнүн байлыгын көрсөтүү, мына ошол адамдын өзүнүн ким экенин жарыя кылуу, мына ошол нерсе менен сыймыктануу, мына ошол нерсе ысырап. Ошондук ысырапкерчилик, акчаны, дүйнөнү ушундай чачмай. Туугандар, статистика боюнча, эгер адашпасам, Кыргызстанда мына ушундай нерселерге 2 миллиард доллар, жылына 2 миллиард доллардан ашык акча каражат кетет экен. Эмне зарылчылыгы бар, туугандар? Түз расчет, мынакей өткөндө бир экспертпи билбейм, бир жерден көзүм түшүп калды, ошол эсептеп атат. Дүйнөдө, цивилизованный өлкөлөрдө, дүйнөдө адамдар иштеп, өздөрүнүн укуктарын билген, өзүнүн мээнет акысын, өзүнүн акысын билген, акылдуу ушул адамдар билим алып, жашап, жакшы бир өлкөдө, өнүккөн өлкөдө жашап, иштеген акысын, кийген, жегенине сарптап, андан сырткары ажыратып, бөлүп коюп, эс ала турган бир жылда бир ошондой бир сезондо үй бүлөсүн алып, чет өлкөлөргө жер таанып, дүйнөнү кезип, эс алып келип аткан ушундай өлкөлөр бар, адамдар бар. Биз эмнени көрүп атабыз? Айылдан чыкпайбыз, Тапкан акчаңы ушул жерде миграция, дүйнөнү кезип келдим деп баягы жаштар айтып коет, мен аякты таптайт этип келдим, биякты. Сен таптайт этип келдиң, Россияны таптайт этип атасың, барып. Бул жактагы акчаңы чачып, ысырапка, карызга кирип, кредитти алып, анан мактанып той кылып атасың дагы, тойдон кийин той бар, тойдун эртеси бар деп коет. Кыргыздын байганы бир тойгон дечү эле. Анан кетип атат Россияга иштегени. Аяктан тепки жеп, куугунтук, милициясы келет, регистрацияң гана, разрешениең гана, миграционный службалар келет, алардан качып жүрүп, анан өзүңдүн ошондой доляңа бул жактагыларды сөгүп атасың, наразысың. Ошондой жашоого биз өзүбүз алып барып атабыз. Өзүбүз оңолбойбуз. Ысырапкерчиликти тыюу жок. Айтсаң жактырбайт. Айтсаң жактырбайт да. Зачем бул нерсени тыйып, кереги бар? Бар экен чачсын да. Чача берсин да. Чача берсин анда. Мынакей өлүм житимде деген бир айылда ушундай бир ошол нерселерди токтотуп, башка кылып, ошентсе бир бай адамдыкы өлсө сөзсүз түрдө союп атат. Тирүү кезинде сой сен. Сыйла сен атаңды. Тирүү кезинде сыйла. Алып бар ажыга, умрага алып бар. Алып бар Европага, алып бар Японияга, эс алдыр. Кругосветный путешествие кылдыр, акчаң көп болсо. Айылдан чыкпайт бир сайдын боюнан. Жер көрбөйт, кругозор деген таптакыр жок. Горизонт дегенди көрө албайт. Бүт элдин баары күлүп атат, баягы дамбалды. Могу дамбал баягы үстү асты кең кийимди. Өзү билбей күлүп атат. Сен бармы Индияга? 1,5 миллиард эли бар, Индияга бар. Канча миллиондугун Пакистандын өлкөсүнө бар. Ошол дамбалдарды. Ал жерде кийип жүргөн ошол дамбал сенин Dolce Gabbana костюмүнөн кымбат кийимдери бар, ошол тканьдардан. Билесиңби ошону? Костюмшум үстүңдө дешевый китайский, же болбосо дагы бир дешевый кийим кийип жүрөсүң да башкалардын кийимин жамандап атасың. Кругозор деген нерсе жок бизде. Ал бир элдин кийими, бир калктын улуттук кийими. Биздин кыргыз калпагыбыздын үстүнөн күлсө кантип биз ачууланмакпыз, Мен Меккеде жүрсөм, башымда калпагым болсо, Африкадан келген негрлер келип мен менен сүрөткө түшүп алайын деп атат. Алар үчүн необычный болгон үчүн, мондай цилиндр кийип жүргөнүмө. Ошон үчүн кичине мындай окуш керек, билим алыш керек. Жөн эле ушу ээрчиме бир көкмээ болбостон. Сүйлөгөн адамдардын сөзүнө бул акпы, көкпү карабастан эле ээрчип караңгы боло бербестен.
Аллах Таала мынакей Бакара сүресінің 152 аятында, 152 аятында айтып отады. Фазкуруни азкурукум вашкурули валя такфурун. Мен естегіле, мен сілерді естеймін. Вашкурули валя такфурун. Маға шүгір қылғыла, маға қапыр болбоғыла де. Маға қапыр болбоғыла де. Құдайдың берген ырысқысына біз күнде қапыр болуыз. Аллахтың берген жақшылықтарына күнде біз қапыр болуыз. Қапыр деген сөз, бұл сөз түрде мен мұсылман емеспін, мен діннен қайттым деп айтшы емес. Қапыр деген нәрсе, туғандар, юъжибул куффара набатуху деп Аллах субхану тағала Құран кәрімде бір аятында қапырларды, мынау сол өсіп шыққан өсімдіктер қуантады деп ұшыл аятында қапырларды өсімдік қуантады деді. Қапырлар дегені бұл дыйқандар дегені. Қапыр деп Аллах дыйқанды айтты. Дыйқан емне десе, дыйқан емне қылады десе, дыйқан көзге көрінеу болған ұрықты жердің астына көмеді. То есть ұрықты чұқырға таштап тұрып көм қойғанда, ошол ұрықты жашырып қойып атады. Шunu атасыңар мı? Жашырып қойып атады. Ошоны қапыр деп атады. Аллах Таала қапыр деп атады. Эми бүгүнкү күндөгү биз мусулман анан қапырлар дегени бизди тегеректеги курчап турган ушул нематтар, мо дарак, мо күн, мо экология, мо дүнүйө, мына ошол нерсенин бирин дагы көрбөй жатат. Ошонун бардыгына сокур болуп атат. Ошон үчүн капыр деп атат. Момун дегени бул Кудайга ишенип, көчөдө дарак көрсө дагы бул Аллахтын кудурети дейт. Тоону көрсө дагы машалла субханалла дейт. Кудайдын кандай ахсан табаракаллаху ахсанул халикин, эң сонун жаратуучу кудуреттүү Аллах улук дейт. Пайгамбар бир хадисинде айтты: "Я ма'шаран нисаи тасаддакна фа инни раайтукунна акthara ахлин нар." О, аялдар, тобу, садака бергиле. Мен тозокто силердин эң көпчүлүгүңөр тозокто экенин көрдүм деди. Эмне үчүн я Расулуллах деп сурашты эле? Туксирна лa'на ва такфурна al-ashir деди. Көп каргыш айтасыңар, эрлериңерге капыр болосуңар деди. Эриңерге капыр болосуңар деди. Эриңерге. Кантип эриңе капыр болот десе, эринин жасаган 100 жакшылык болсо, мынакей 20 жыл жашап, бир күнү көңүлүн албай койсоң, катыны айтат: "Сен ушунча жашап, сен менен мен эч жакшылык көрбөдүм" дейт. Сага эмес башка бирөөгө тийгенде мен жыргап жашамакмын дейт. Сен эмне кылдың мени, байыттыңбы, кыйраттыңбы, жыргаттыңбы, сен менен эч нерсе көрбөй атам деп, эрдин жасаган жакшылыктарын бардыгын ошентип көмүп коюп атат. Дыйканга окшоп, урук көмгөндөй. Аллах Таала мына ушул жерде айтып атат мынакей. Азыркы Бакара сүрөсүнүн айтпадыкпы азыр? 152 аятында. Фаткуруни азкурукум вашкурули валя такфурун. Мени эстеп жүргүлө, эстегиле деди. Зикир кылгыла мени. Мен силерди эстейм деди. Биз каяктан Аллахты зикир кылабыз? Биз Аллахты зикир кылгандан көрө, биз көбүрөөк дүйнөнү зикир кылабыз. Аллахты көбүрөөк зикир кылгандан алдын сен көбүрөөк бир байды зикир кыласың. Көбүрөөк сен ошо бийликте отурган бирөөнү зикир кыласың. Эмне үчүн? Сага көбүрөөк ошол жака жакындап, ыктап, ошонун артынан тилин таап, жүрөгүн тапсаң, сага ошол сеттеткен, сен көздөгөн максатты сен көбүрөөк зикир кыласың. Материалдык баалуулукту көбүрөөк зикир кыласың. Вашкурули валя такфурун. Мага шүгүр кылгыла, мага капыр болбогула деп Аллах айтып атат. Шүгүр кылгыла. Шүгүр, туугандар, капыр болбостон Кудайдын берген жакшылыктарын эстегиле. Коронавирус келди, мына кислород жетпей калдыгы. Кайсыл жерде туугандар рекламный блоктордо маркетологдор кайсыл жерде кислород сатып атат? Айтсаңар, реклама көрдүңөр беле? Таза кислород сатабыз базы мынчадан деп. Кереги жок. Потому что ал нерсе доступный. Кем багалына да, байына да, карасына, агына дагы доступный нерсе. Ошон үчүн бул эч бир адамдын башына келбеген Кудайдын эң улуу бир немат эле. Бирок ушундай чума келгенде кислород жетпей, адамдар буулуп, думчугу өлүп баштагандан кийин кислороддун баасына жетти.